Балыкчы шаар статусун алганына 70 жылдык мааракесин жана жылдын мыктысы салтанаттуу иш-чарасын жогорку деңгээлде белгиледи. Салтанаттуу иш-чара Балыкчы шаарынын маданият үйүндө өткөрүлүп, ал шаардын тарыхын, жетишкендиктерин жана келечегин чагылдырган майрамдык жасалгалар менен кооздолду. Иш-чаранын башталышында Балыкчы шаарынын тарыхы, анын калыптанышы жана өнүгүү жолу жөнүндө кыскача видеоролик көрсөтүлдү. Балыкчы шаарынын атынын келип чыгышы бир нече тарыхый окуялар менен байланыштуу. Шаардын аймагында байыртадан эле адамдар отурукташкан. Салтанаттуу жыйын Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулунун шаар тууралуу баяндамасы менен башталды. 1954 жылы Балыкчы шаар статусун алгандан бери 70 жыл өттү. Бул убакыт аралыгында шаарыбыз көптөгөн кыйынчылыктарды, оор күндөрдү башынан өткөрүп, ошол эле учурда өнүгүүнүн, өсүүнүн үлгүсүн көрсөттү. Балыкчы Ысык көлдүн жээгиндеги тарыхый жолдордун тоомунда жайгашкан. Илгертен бери эле маанилүү соодо транзиттик түйүн болгон. Биздин шаар Совет доорунда балыкчы чарбасынын борбору жана туристтик курорт катары таанылган. Көптөгөн ишканалар, социалдык объектилер курулуп, шаарыбыздын калкынын саны өскөн. Биз ата-бабаларыбыздын эмгегин, алардын шаарды курууга, өнүктүрүүгө кошкон зор салымын эч качан унутпайбыз. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев куттуктоо сөз айтып, шаардыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап өттү. Баарыңыздарга Балыкчы шаарыбыздын 70 жылдык салтанаттуу мааракеси менен Балыкчы шаардык кеңештин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атынан баарыңыздарды куттуктайм. Көлүбүздүн босогосу Балыкчы шаарыбыз Балыкчы шаарын көлдүн чыныгы алтын дарбазасына айлантууга толук шарттар акырындык менен түзүлүп келе жатат. Ушундай ыргактан жазбай 70 жылдык тарыхы бар шаарыбыз дүйнөнүн гүлдөгөн шаарлар катарына кошууга баарыбыз бир аракетибизди жумшайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө шаардын жетишкендиктери, келечеги жана мааниси тууралуу баяндамалар окулуп, шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсү, маданий жана билим берүү тармагындагы ийгиликтери белгиленди. Эми 7 деген сан өзү бул мусулман баласында ыйык болот. Жуманын дагы 7 күнү бар. Асан Үсөндө дагы 7 түс болот. 70 деген жакшынакай. Анан келип мынакей өзүбүздүн каалообузду, тилегибизди айттык. Балыкчы шаар өзү күндөн күнгө өнүгүп, күндөн күнгө өсүүнүн жолунда болуп атат. Жана көркөм тасмада да көрсөтүлдү, мэрдин докладында да айтылды. Ылайым элибиз эсен болсун, журту тынч болсун, өнүгө берсин. Мынакей келаткан жаңы жылыбыз жалгап, эски жыл колдосун. Мына Балыкчы шаарыбызда жакын араларда көп маселелер чечилди. Эң башкысы эле биздин шаарыбызда чечилбей аткан Тоң району менен чектешкен чектерибиз бар эле. Мына Атээрдин алкагында Өкмөйнөк айыл өкмөтү Балыкчы шаарыбызга кошулуп, чек маселеси жоюлуп, шаарыбыздын жери дагы 2-3 эсеге чоңойду. Андан сырткары шаарыбыздын мэри Арнабековичтин жана тиешелүү жетекчилери менен көп жылдан бери менчиктештирилип кеткен объектилер мамлекетибизге өтүп жатат. Биздин шаарыбыздын депутаттарынын колдоосу менен шаарыбыздын ичиндеги ички жолдор, жарыктандыруулар, көчө аялдамалары салынып жатат. Дагы бир топ проектилерди биздин шаарыбыздын депутаттары келе жатат. Ушул иштерди ишке ашырып жаткан ушу Арнабековичтин командасына, ушу жалпы ушул жерде отурган биздин шаар ишкана жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Иш-чаранын жүрүшүндө жылдын мыктысы наамына татыктуу болгон шаардын ар кайсы тармактарындагы мыкты инсандар сыйланды. Алардын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт, бизнес, активисттер, коомдук уюмдар жана башка тармактарда эмгектенгендер болду. Мыктыларга төш белгилер, сыйлыктар, ардак грамоталар жана белектер тапшырылды. Мындан тышкары шаардын өнүгүшүнө чоң салым кошкон ардагерлерге жана шаардын ардактуу тургундарына да сый урмат көрсөтүлдү. Төш белги менен Кыдырмаев Шайынбек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти сыйланат.
Ал эми Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулунун эмгеги бул мааракеде жогору бааланып, сыйлыктарга татыды. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө көрүүчүлөр үчүн концерттик программа тартууланды. Шаардын таланттуу жаштары, белгилүү ырчылар жана бийчилер өнөрлөрүн тартуулап, майрамдык маанайды көтөрүштү. Шаардын жалпы халкын, шаардын тургундарын 70 жылдык майрам менен куттуктайм. Дагы элибизде тынччылык болсун, келаткан жаңы жылыбыздар менен. Шаарыбыз жакшы өнүгүү өсүү жолунда турат. Мындан ары Балыкчы шаарыбыз дагы абдан жакшы шаарлардын катарына кошулуп, мындан да өсүп өнүгөт деген ойдобуз. Бир кезде Балыкчы шаары ушу портовый шаар, транспорттук шаар болгон, азыр логистикалык ушундай өнүгүп аткан, ушу 9 жолдун тому болгон жерде ушундай жакшы багытта ошол халкынын саны менен, мекемелердин көптүгү менен, коомдук активисттердин көптүгү менен, жаштардын өнүгүү жолундагы көп иш-чаралардын аркагында социалдык экономик өнүгүүнүн багытын кичине бир болсо да белгилеп, ошо артта тарыхта из калтырып, ошонун арасында кандай кишилер эмгектенген, кандай кишилер иштеп кеткен, ошолорго кийинки муун ошол аткарган кишилердин иштерин алдыга максат коюп туу тутканса деген тилек. Балыкчы шаарынын 70 жылдыгы жана жылдын мыктысы иш-чарасы шаардын тарыхын баалоого, эмгек сиңирген инсандарды даңазалоого жана шаар тургундарын бириктирүүгө багытталган маанилүү окуя болуп калды. Шаар жетекчилиги мындай иш-чаралар шаардын өнүгүшүнө жана калкынын биримдигине салым кошоорун белгилеп өттү.